Супер ТВнын жалпы катталуучуларына салам. Ал эми маек төрүбүздө болсо кыргыз шоу бизнесинин эрке кызы, шайыр кызы Гүлназ Чүнөй кызы. Бүгүнкү менин маектешим. Азыр болсо 6-да ошол сиздин бала чагыңыз кайсыл жакта өткөн, балалыгыңызды ошол таттуу күндөргө кайтып барабыз. Эң алгачкы эле суроом, бала чагыңыз кайсыл жактан өткөн? Бала чагым туулуп өскөн жерим Өзгөн районуна караштуу Мырзаке деген бир кереметтүү жерибиз бар. Аны биз Мырзакени Мырза Париж деп эркелетип коебуз. Ошо жергиликтүү тургундар. Ошол жакта төрөлгөм. Мектепти бүткөнгө чейин ошол айылда. Мектепти 1-класстан 4-класска чейин башка мектепте окугам. Атам ал жакта бүгүнкү чейин директор. Анан кийин 4-класстан баштап гимназия мектеп бар. Жаңы ачылган ошол кезде. Ошол жака өтүп, ал жака экзаменден өткөрүлөт эле да. Жалаң жакшы окугандар өтчү эле деп элем. Демек мектепте жакшы окуучусуз. Ооба, почти деп кой. Кичинекей Гүлназ кандай эле? Кичинекей Гүлназ Эмнелериңиз эсиңизде бар? азыр негедир азыр суроону берсең мен биринчи эсиме келип кетти. Көбүнчө комментарийде жазылып калат, мына тишимдин өзгөчөлүгүчү. Кичинекей кезимде ушуну күлө албайт болчумун. Азыр мындай эле деп эле күлө берем го. Мындай уялат болчумун. Мына Мектептен кийин брекет кийдиңизби тишиңизге? жок, мына турбай, азыр уялбай эле калсам, просто ошоюнча кабыл алып калышты да. Кичинекейимде кийин кичине чоңойгондо байкап калгам. Уялып, күлүп, анан оозум кыйшытып күлүп калган экен да. Анан кийин кичине өзүмө келгенден кийин, чоңойгондон кийин смело эле күлүп калгам. Андан сырткары кичинекейимде мектепте уюштуруучулук жагынан активдүү болчумун. Окууну дагы чогуу алып кеткенге аракет кылат болчумун, бирок ал кезде азыр деле барбы билбейм, министр анан президент, Маданият министри деп өчүп койчу, э? Маданият министри болчумун да мектепте. Ошо дискотекаларды, концерттерди, немелерди уюштуруп. Ошондой жагынан активдүү болчумун. Так, дагы эмне элем, кичине тил албай кеткен дагы жагым бар эле. Тентек белемиз. Ооба, өтө тентек эмес элем, бирок оюнду жакшы көрөт элем да. Ошонун айынан биздин менин милдетим көбүнчө үйдө эки эжем бар да. Акжибек, Гүлбарчын деген эки эжем бар, менден улуу. Анан агам Жомарт. Мырзалардан агаңыз бар. Ооба, агам, анан эки сиңдим бар. Курманжан, Каныкей. Эми аларга чейин улуулатып иштерди бөлүштүрөт го. Анан үйдүн ичиндеги үйдүн аштырыш керек, анан идиш жууш, тамак кылыш дегендер эжеме бөлүнүп кетет эле. Мен сыртка бөлүнүп калат элем. Эркек аз болгондугуна байланыштуу. Аларга ырдап берип турчусуңуз. Жумуш Жо, антсем жакшы болбойт беле. Азыр ошентип калам, азыр барганда анча деле иш кылбайм. Мурда сыртта малыбыз бар болчу, мал карайт элем. Огородду казыш керек, анан огород, тала иштери биз сөзсүз биз кичинекей кезибизде талаадан багы жер тилкелерин берет болчу, ошол жака семечка айдап, бир жагына болсо жүгөр айдап, ошондой тиричилик кылат болчук. Ошол жака көбүнчө мен милдетим болчу ошол. Анан ошо уй кайтарган кеткенде оюн кабаксуу эле уюларым кака кеткенин унутуп калып, анан жоготурдум деп келип канча урушуптум. Чогуу издейт элек. Жакшы. Мисалы, азыр ырдап чыгып жатасыз, анан кийин менин оюмча бала өзүнө ишенимдүү болуп чоңоюш үчүн аны уруп тарбиялабай, тескерисине өзүнө ишенимдүү болуп тарбиялаш керек да, ошондо гана мисалы өзүнүн баасын билет дегендей. Сизде ошондой өзүңүзгө болгон ишенимдүүлүк аябай көптөй сезилет, андай эмеспи? Өзүңүздү аябай жакшы көргөндөй. Аны билип алдым. Негизи урушукканда урушта эле укканбыз. Эми ал тарбиялоонун бир жолу деп эле ойлойм. Өтө деле эркелетип, биз көппүз да, 6-9буз. Анан өтө эркелетип андай чалжактап кетмекпиз да. Анан эркелеткен кезде эркелетип, тарбиялаган кезде тарбиялап эле чоңойткон. Бирок өзүңүзгө болгон ишеним, жакшы көрүү деп атпайсыңбы? Ал көбүнчө атам багы психологиялык жактан китептер болот го. Ошондойду аябай көп окуйт, бизге дагы окуба деп турат. Анан атам айтат болчу: жумушка кетип атасыңарбы, мектепке кетип атасыңарбы, эртең менен туруп, мындай кийинип, жасанып, эшикке чыгып кетканда бир күзгүнүн астына токтоп, мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын.
мен дүйнөдөгү эң сулуу адаммын деп өзүңөр ушундай суктанып өзүңөргө дем берип туруп анан кийин кетип келе деп аябай көп айтып ошол сиңип калган да. Көрсө ошол деле эме дем берет экен да. Анан кичине кезимде мен атам окшошмун да өзү үйдө. Апам мындай аябай сулуу аял да. Анан кара торунун сулуусу. Же мындай чыныгы баягы кашы көзү капкара сулуу болот го. Сулуу, апам сулуу аял, атам симпатичный киши да. Анан мен кичине кезимден бери эле атам мен эң сулуу кызым деп берет эле да. Биз 5 кызбыз да. Анан мен кичинемде чындап эле сулуу экенмин деп. Атаны шуктандырган турбайбы кичинеңизде? Атам уверенность берген да. Анан чоңоюп карасам мындай орточо эле экенмин деп коеюн. Мына ошол бир кезде Гүлназ Чүйнөбек кызы Кыргыздын Эрке Эсмахан болуп эле кайда деген ыр менен чыкпадыңызбы, чыга келбедиңизби? Андан кийин эле ушул кыргыз шоу бизнесинен өзүңүздүн ордуңузду табып, өзүңүздүн имиджиңиз дагы бар. Бул болсо сиздин кичинекейиңизден эле өзүңүздүн мүнөзүңүз болсо керек, калыптанып калган. Тырышчаак, мисалы айылдын эле кызы. Ооба, айылдын эле кызы. Негизи көбүнчө айылда чоңойгондор ушундай тырышчаак, максатына жетип, ушу шаар жакка келсем, анан кийин жайгашсам деп максат чоң коюшат эмес. Анан анын сыңарындай менин эң биринчи эми чоң ийгиликтерди багындырдым деп айтпайм, дароо эле айтып коеюн. Эмнени кыйратып койдуң эле деп калышат. Мындай кичинекей болсо дагы ушу бүгүнкү күнгө чейинки ошо кичинекей болсо ийгиликтериме мен эң биринчи жеткирген мүнөзүм бул кыялкечтигим деп ойлойм да. Кыялданганды жакшы көрөм. Анан ийгиликке биринчи таштаган кадамың кыял жетелейт экен да. Мечта деп коет го. Мечта айтат, ошону кандай көрсөң, ошону чын жүрөгүңөн мынтип чыгарсаң, ошону Кудай берет экен да. Анан бул ырчылыктан сырткары деле мен жашоомдо ушул жашка чейин көп эле ушул сөзгө мындай тастыктама болуп келатат жашоом, өзүмдүн жашоомдочу. Бир нерсени аябай катуу чын жүрөгүңөн мындай болсо экен деп мындай чын жүрөгүңөн жиберсең, ошол нерсени берет да Кудай. Аябай щедрый да Кудай. Ошол эле сиздеги харизма кичинеңизден барбы? Кичине кезимден анча деле өзүмө ал тарабынан маани берчү эмесмин да. Себеби мен апам хореограф да. Бийден сабак берет. Анан бий дегенде сы деп бийлегиле, күлүп бийлегиле деп ушинтет эле. Мен башка мектепте окуп калган үчүн берки эжем, бир туугандарым кароо сынактарга барып бийлейт эле. Анан ошолор кошуп бийлесем эле, сен столбодайсың деп мындай ушинтишет эле. Анан мен бийлей албай турбаймбы деп элем. Наоборот, анча бийлечү эмесмин кичине кезимде. Анан студент болуп келгенден кийин эми студент жакта эч ким жок, эч ким сени тааныбайт, каалашынча бийлейсиң. Анан сен сону бийлейт экенсиң го деп башташты да. Анан ошол жактан именно бийге болгон ушундай харизмам ошол жактан ачылды окшойт дейм да. Себеби ошо жатаканада, студенттердин жатаканасында жашайт болчук. Анан ошондон өзүмө окшош жакшы бийлей тургандарды 5-6 таап алып, группа түзүп, бий группа түзүп, өзүнчө ошентип ачылып кеткен элем. Excuse me кезинде. Excuse me. Менин балам бар, бир жашы 5те. Ооба, анда көрүп калганбыз. Ошондо канчынчы класс элеңиз? Класс эмес, ошо биринчи курс. Биринчи курс болчуңуз, Бирок андагы Гүлназ Чүйнөбек кызы башка болчу, Ошо айтып атпаймынбы, ошондо жаңы мындай ачыла баштаган кезим болчу. Андан кийин изденип өзүңүздү таптыңыз. Ооба, буюрса. Изденгенде негизи мен кичинекей кезимдеги кыялым болчу да, ырчы болгум келип, актриса болгум келип, телевизордон ким чыкса ошо болгум келе берет го кичинекей кезимдечи. Анан чоңойгондон кийин эми ал жөн эле балалык кыял турбайбы деп эле анча маани бербей алган болчумун. Бирок кичинекей кезимде чындап каалооң болгон болсо, ошону кеч болсо деле эртеби кеч берет экен да. Анан бул кайдан жаздырганда деле мен ырчылыкка аттанатам, болду мен ырчы болом деген эмесмин ал кезде делечи. Мындай жаздырып көрөйүнчү дегендей, мындай кичинекей кезимде кыялымда бир көрөйүн, балким болуп кетет. Балким болбой калса кайра наркы жумушумду улантып берем деген сыяктуу болчу да башында. Анан эле деп. Кызыктуу окуялардан. Неге байланыштуу? Тентек белеңиз мисалы. Эми жана урушчаак деген сыяктуу да. Негизи мындай конфликтти анча деле жактырбайт болчумун азыркы күнгө чейин эле. Бирок мындай болбой калып го, ошондо чечиш керек болуп калганда эле жок киришем деп коем. Кичинекей кезимде 7-класс болушум керек эле. Жана жогоруда айткандай көбүнчө мен уйларымды кайтарып жүрөт элем да. Анан оюнга алаксып кетипмин, анан
биз жакта тамеки дагы эгишет. Ошо уйларым тамекисин аралап кетти да бир кыздын. Ал жактан да мен курактуу эле кыз кайтарып жүргөн экен, ал да абаксыз кеткенби? Айтор ошонан карабайсыңбы? Эмне мындай деп мага биринчи баштады. Анан мен эми мал экен да мен көрбөй калыптын андай сен түшүнбөйт. Анан кийин эмне болуп башталганы эсимде жок, бирок мушташ кеттик да. Тентек болушу турбайсызбы? Жок, мен болушунча сүйлөшүп эле чечкенге аракет кылам. Анан өзү баштаган окшойт. Анан баштагандан кийин до конца чыгарыш керек да деп коем. Анан ошо мындай бир дөңдө мындай чала була элес кыласы эсимде да. Дөңдө мынтип бир кофта кийген экен элем, кофтанын жакасы жыртылып кеткенби, ушундай. Анан бою кичинекейирээк кыз экен эле. Дөңгө мынтип жаткызып туруп үстүнө отуруп алып, короче, жакшы эле болгон. Балалык кезде көбүнчө ошо чыгармачыл инсандар кичинесинде бир таракты микрофон кылып алып ырдап, коңурап калат эмеспи? Кичинекейиңизде кайсы ырчылар менен чоңойгонсуз? Кайсы ырларды көп ырдачусуз? Мен кичинемен бери эле 10 жашыман баштап, 10 жашта болушум керек. Гүлнур Сатылганова жаңы чыгып, Ысык-Көлдө бир фестивалда ырдап утуп алганда, ошондон баштап жакшы көрүп, менин кумирим болуп, ал кезде эми радио менен эле телевизор бар, интернет жок, компьютер жок. Газетадан ырларын кыркып, сүрөттөрүн кыркып топтойт болчумун. Анан телевизордон чыгып калса, үйдө ким көрүп калса, сөзсүз мен кактоосунда чакырышат болчу. Гүлнур чыкты, чыркадан чуркап келип, баарын таштап келип, анын ырын көрүп, анан кийин кайра кетип, жумушун улантып, уктуп атсам ойготот болчу. Ушунчалык жакшы көрөт болчумун да. Анан атам дагы ушу биз жакка концерт коюп келип калса, кызым менен тааныштырам деп, чакырып сыйлайм деп максат койгон болчук, бирок мен чоңойгуча барган жок. Айыл, биздин айылга концерт коюп барбады да. Анан мектепте дагы ошо Гүлнур Сатылганованын ырларын көп ырдайт элем. Анан классташтарым азыркыга чейин чаттарыбыз бар да, WhatsApp'тан группалар. Биздин Гүлнур Сатылганова деп калышат да, аны өзүнчө Сүйүнүп калат. ооба. Ал кезде эми алар жакшы көрөбү, жаман көрөбү, уккусу келип атабы, келбей атабы, ага карабай эле Айнаш деген классташым бар эле, экөөбүз перерыв болуп калабы, мугалим келбей калабы, иши кылса чыгып алып эле аңкылдап ырдай берет элек. Анан жакшы көргөн жакшы көрүп, жаман көргөн жаман көрөт элек ичинен. Ага деле карабай ошентип кайра ырдай берчү элек Гүлнурдун ырларынан. Мисалы ошол балалык кезге кайра кайтып баргыңыз келеби? Айрымдар кайтып баргысы келбейт. Жок, мен баргым келет. О сөзсүз мындай балалыгың кандай өтсө дагы жакындарың менен, ата-энең менен өттү. Мындай өкүнө турган эч нерсе болгон жок. Аны кайра кайтып келсем, с удовольствием кайра жашамакмын, бармакмын балалык кезимечи. Себеби ал мындай кичинекей кезиңде мындай кажется да, чоңоюп кетсең эле башкача болуп, качан чоңоеман, качан иштейм, качан акча табам дейсиң, бирок эми чоңойгондордун баары көрүп билет экен, точто ал эң кызыктуу, эң баягы аруу, таза сезимдер менен жашоону башкача көз караш менен караган кездериң ошо балалык кезде болот экен да. Анан чоңойгондон кийин миң баягы эметендисиң, жашоодо ар түрдүү учурларды көрөт экенсиң да. Анан көрсө кичинекейинде мынтип элечү эле мындай турбайбы дегендерди уже информация киргенден кийин баягы баю сезимдериң азайып кетет экен да. Канчалык ошону сактап калайын деп аракет кыла бересиң, бирок тилекке каршы ошондой жашоонун өзүнүн чоңойгондогу өзүнүн закондору бар экен да. Айтып калбадыңыз беле, бир маектериңизде да бар болчу. Апам болсо барган сайын, көргөн сайын, ай кызым качан турмушка чыгасың деп эле айта берет депчи. Апам эми мындай Же көнүп да бүттүбү? жок, өтө антип айтпайт, мынтип айтат, мындай дагы башкача кылып айтат да. Сен эми аябай чоң ийгиликтерди багындырсаң дагы, прям асмандагы жылдызды алып келсең дагы, сен жалгыз ошончо ийгилик менен кирип келгенден көрө, наоборотадан сен жөнөкөй болсоң деле жаныңда өзүңө окшош бирөө менен күлүп кирип келатканың биз үчүн башкача бакыт тартуулайт, ата-эне үчүн деп ошентип айтып. Анан өтө кайра айтпайт, бирок ошол темага жакындаганда эле эми кызым деп калат. Анан качан ата-энеңизге бакыт тартуулаганы турасыз? Ошо жок го деп. Эми ал азырынча өзүмө деле белгисиз. Эгер ошол күн жакындап калса же бир учу билинип калса, айтып коем, кабарлап коем буюрса. Азыр болсо тынч экенби? Айтпай тур дегенди коем. Сүйүктүүңүз айтпай тур дегенби? Кичине эметип алайлы дегенди коем. Тамаша. Кичине эркин болуп кетти.
Сизге болсо ыраазычылык, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Сонун маек болду, балалыгыңыз тууралуу, жеке жашооңуз тууралуу баян болду. Дагы да болсо жакшы күндөрдө көрүшөлү, өзүңүз айтмакчы бар болуңуз. Ал эми Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Сиздер менен таланттуу, ырчы айым Гүлназ Чыныбек кызы, ошондой эле мен Айжан Нурманбетова болдум. Бар болуңуздар.